эмне үчүн жетини ыйык деп атабыз? Ыйыктыгы ушунда баягында көзгө көрүнбөгөн, айтып атпаймынбы, өтө бийик. Эмне үчүн көзгө көрүнбөгөн деп мен атайлап басым жасап айтып атам? Көзгө көрүнгөн нерседен көрүнбөгөн нерселер 100 эсе, 1000 эсе артыкчылыгын кылат. Ошон азыркы ушул эле жердеги абадагы нерсени биз көрбөйбүз аны. Ошондон улам Кудай буйруса мына 3-миң жылдык мына 21-кылым ошо көзгө көрүнбөгөн, жетиден ары көзгө көрүнбөйт да. Көрүнбөгөн ыйык нерселерди, абаны, адамдын ойлорун окуйт, адамды аралык аркылуу дарылап башташат. 21-кылымда аралыктан сезет, жана үнү жок сүйлөшөт. Адамдар менен, ой менен бирин-бирин түшүнөт, сөз азаят. Демек, бул дагы адамзаттын аң сезиминин өсүп атышы. Адамзат бир жерде эле тура бербейт, коомчулук бир жерде турбайт. Ал дайыма динамикалуу өсүп турчу нерсе да. Ошондон улам адамзаттын баягы материалдык нерсе көзгө көрүнөт. Аны түшүнүп алыш оңой эле. Ал эми көзгө көрүнбөгөн нерселерге киришүү, адам ойлорун окуу, аралыктан таасир этүү, жана аралыктан жардам берүү сыяктуу ошол бардыгы эми илимде космос деп айтат, динде жалпы түшүнүктө Кудай деп атат. Кудай аркылуу, космос аркылуу менин жеке эле ойлорум дүйнөгө тарайт. Бир эле учурда адам ааламдын бир челе чекити, ошол эле учурда ааламдын бардыгы өзү адам да.